Assalamu alaikum urmаттуу Tez Кабар каналынын көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүн Оштогу Кыргызчек айылындагы сатыла турган дал ушул 2 кабаттуу чоң үйдү көрсөтүп беребиз. Алдында сарайы, времянкасы, бүт жашаганга бардык шарты менен дал ушул үй $150,000 сатууга коюлду. Шашылыш сатылат. Дарегин жакшылап билип түшүнүп алыңыздар. Кыргызчек айылы, Кадыр Матанбаев көчөсү. Бул үйгө биз азыр Ош-Алай трассасы аркылуу 6-километрден нары шаардан Алайды көздөй келе жатканда мына ушул туш болуп калат. Аскердик бөлүк бар. Андан өтүп эле сол тарапта мойка. Ошол мойканын жанынан эле солго бурулуп, түз Кыргызчекке ичкери кирип келсек эле тетик жерге келебиз. Лоток бар экен. Лотоктон кайра оңго бурулуп, бери 70 метр жүрсөңүздөр, мына үй сол тарапта турат. Бул 2 кабаттуу курулган үй туугандар. Ал эми Кадыр Матанбаев көчөсү менен дагы 250 метр бул жакты көздөй бара турган болсоңуздар, теги маңдайда турган үйдөн солго бурулуп, бир аз ылдыйраакка чыксаңыздар, Кыргызчектин ылдыйкы центральный асфальт көчөсүнө чыгасыздар. Нар жагында ушу мектеп бар Кыргызчектин, айыл өкмөт, мечит, центр, маркет, милиция бөлүмчөсү бүт баары ошол тарапта жайгашкан. Ал эми ушул тушта дагы мектеп, бала бакча, ооруканалар жайгашкан, мечит дагы жакын экендигин эске алсаңыздар болот. Мына көчөсүнө көрүп турасыздар, электр линиясы тартылып, жарыктандыруулар коюлуп, интернет дагы тартылып келиниптир, таза суу бар экен. Үйдүн чек арасы ошол үйдүн наркы кырынан баштап бул жагы ушу кошунанын үйүнө чейин келип такалат. Бул жакка атайын кошумча эшик, калитка койгон. Анткени сарайдан мал алып кирип чыкканга ушул калитка үйдүн артынан коюлуптур. Үйдүн сырткы фасады мына көрүп турасыздар, шыбалган боюнча турат. Терезелери бардыгы пластик, чатыры тыныке менен жабылган, өстүрмө, суу түтүк, кар тормуздары бардыгы кагылган. Бул жакта үйдүн 2-нчи кабатында 3 бөлмө бар. Астында дагы бир 3, холду кочкондо 4 бөлмөсү бар. Бул 2 терезенин ичи туугандар чоң зал, мейманкана, конок бөлмөсү. Көчө тарабын көрүп турасыздар, мындай гүлдүү темир тосмо менен тосуп, арча дарактарын отургузуп, жашыл зона түзүп койгон. Мында болсо 2 дарбаза, сол жактагы дарбазадан үйдүн алдына техника алып кирип чыкса болот, жанында калиткасы менен. Бул гараждын дарбазасы. Үйдүн алдына, көчө жагына дал ушундай сары таш менен мозаика кылып, тегиз кылып жасаган туугандар. Площадка. Кана биз кирип келдик. Үйдү эми чекеден көрсөтүп берели. Ушу бүт баарын ушул турушунда туугандар өздөрүнүн жүк, көрпө төшөк, килем, палас эмеректерин алып чыгып кетет, эми калганы калат. $150,000 шашылыш сатууга койду. Сырттан киргенде мына 2 бөлмөлүү времянкасы бар. Аны дагы азыр чекеден көрсөтүп беребиз. Гараж, очоккана, тандыркана, ажаткана, сарай, үстү чөпкана, отункана, наракта навайкана, бул жакта навестери, үйдүн алдында бир бөлмөлүү подвалы бар экен. Мына үйдүн алды жагынан, түндүк тарабынан көрүнүшү ушул. Мына бул зал. Залга кошумча бул жактан эшик жасаптыр. Бул жактан чыга турган тепкичти план кылышкан экен. Анда чекеден көрсөтөлү. Сиздер алыстабай туруңуздар. Мына кире беришти дагы мына патологун гипсокартон менен ушундай формалап, жакшынакай кылып жасаптыр. Үйдүн негизги эшиги ушул. Үйгө ушул жерден кирет туугандар. Кана бисмилла деп кирели дагы бир жак чекеден көрсөтүп бере берели. Киргенде эле тепкич, кафелдениптир туугандар. Үйдө отопление бар экен, система киргенде эле көрүнүп турат. Кирип эле бир аз көтөрүлүп оң жакка бурула турган болсок, мына үйдүн холу. Эс ала турган бөлмөсү, телевизор көрө турган бөлмөсү, конок келгенде бир аз отуруп сүйлөшө турган бөлмөсү. 2 терезеси бар, дуал обой, потолок бүт гипсокартон, натяжной менен комбинация болуп жасалган. Полуна болсо ламинат төшөлгөн, дуалдары обой. Бул холл болду туугандар. Ал эми холдун төрүндө бул жакта бир мейманканасы бар. Зал деп койсок болот, чаканыраак, 1-нчи кабатта. Алысырактан кудалар келсе, анча-мынча жатып кете турган коноктор келсе, ушул бөлмөгө киргизип койсо болот. Же болбосо, азыраак адам келгенде, той топурда ушул бөлмөгө конокторду киргизсе болот. Мында бир терезеси бар, отопление бар, пардалары тартылган, потологу натяжной, гипсокартон, кичи лампа, люстралары бардыгы коюлган, полу ламинат. Узун туурасы 4x5, 20 чарчы метр чыгат экен. Ал эми 1-нчи кабатта дагы 2 бөлмө бар. Анын биринчиси мына бул чаканыраак бөлмө, узуну 4 метр, туурасы 3,5 метр.
3,5-га 4 ушу көчө жакта жайгашкан. Ушу кызыл түстөгү парда, обой, натяжной менен жасалыптыр. Полу болсо ОСБ экен. Эшиктер бардык бөлмөлөрдүкү ушундай күрөң түстөгү хай-тек эшиктер. Эми кийинки бөлмө. Бул дагы ушу кызыл түстөгү обой парда менен жасалыптыр. Көрүп турасыздар. Узун туурасы 3,5-га 4,5 экен. Патология гипсокартон менен жасалган. Мында да бир терезеси бар. Терезе ушу көчө жакта жайгашкан. Полу ОСБ отопление бар. Бул дагы биринчи бөлмө. Эми экинчи кабатка чыгабыз. Тепкич мына темир, анан жыгач менен жасалган. Көрүп турасыздар. Бары эле ушул жерден солго бурулуп кайткан тепкич тугандар. Экинчи кабатка чыгып келе жатканда бул жерге мына көрүп турасыздар. Атайын формаланып арка жасалган. Аркага жетпей оң тарапта бир бөлмөсү бар. Азыркы астыңкы эле бөлмөнүн үстү болуп калат. Бул бир спальный. Экинчи кабаттагы. Ата-энелер үчүн, же болбосо кыздар үчүн, бала келин үчүн чакан бөлмө. Гүлдүү обой менен жасалган. Патология дагы ошондой эле обой менен бирдей түстө экен. Натяжной гипсокартон. Мында да бир терезеси бар. Терезелердин бардыгы ушундай үчкө бөлүнгөн, бир формадагы терезе экен, ортосунан ачылат экен. Отопление бар. Полу болсо жыгач экен. Сырдалыптыр. Мунун туурасы 4 метр, узундугу 5 метр тугандар. 20 чарчы метр чыгат. Бул жакта дагы бөлмөлөр. Жана астындагы эле бөлмөнүн үстү болуп калат. 3,5-га 4. Дагы бир бөлмө. Бул дагы спальный, детский болуп калат. Бул жакта болсо чоң залы. Охо! Мына бөлмөнү караңыздар, Кенендигин чоңдугун караңыздар, Канча конок батат. Кыргыз чектин бүт аксакалдары батат го буга, Караңыздарчы. Мунун туурасы, бөлмөнүн туурасы 5 метр чыгат. Туурасы 5 метр. Узундугу 9-10 метр чыгат, Караңыздар, 50 чарчы метр да. Эки терезе коюлган. Терезелердин астына экиден отопление батареясы коюлган көчө жагына. Бул жагына болсо эшик терезе коюлган, жарык эки жагынан тең кирип турат. Дуалы золотистый обой менен жасалган. Патология натяжной. Чоң люстраларды эки жерге илген, аябай чоң бөлмө, конок бөлмөсү. Полуна ламинат төшөлгөн, тугандар, килем салынган, тойго дап даяр бөлмө. Анда жүрүңүздөр, кийинки бөлмөнү көрөлү. Бул эми коридор бул жер. Мына кенен килем салынган көрүп турасыздар. Бул жакта болсо бала менен келиндин бөлмөсү бар. Спальный бөлмө. Көрдүңүздөрбү? Мынакей, чакан спальный бөлмө. Мунун туурасы 4 метр, узундугу 5 метр. Бул дагы 20 чарчы метр чыгат. Бүт обой, гипсокартон, натяжной менен жасалган. Мында дагы ушу түндүк тарабында бир терезеси бар. Полу жыгач. Бул эмеректер эми жүгү себип кетет. Келиндики да. Бул спальныйды көрсөткөндөн кийин бул жакта душевой бар экен, аны дагы көрсөтүп коелу. Ушул бурчта жайгашкан, мына полу дубалы бүт кафел болуп тур. Бардык шарты менен Аристон, раковина, күзгү, кир жуучу машина бүт бардыгы коюлуптур, вытяжкалары менен. Суусу киргизилген, ысык суу, муздак суу бар. Жуунуучу бөлмөсү. Эми жүрүңүздөр туугандар, экинчи кабатты бүт көрсөттүк, Биринчи кабатты көрсөттүк. Эми времянканы көрсөтөбүз, анан сарай, гараж, бүт барын чекеден көрсөтүп чыгабыз азыр. Алыстабай туруңуздар, $150,000 кеми бар дейт. Жашаганга аябай жакшы, зор үй экен да. Келиңиздер. Эми мына сыртка чыктык кайрадан туугандар. Дарбазаны ачып эле ушу унааны сарайга чейин бир 5-6 унааны батырып коюп койсо болот экен. Сырттан киргенде оң жакта мына гараж бар. Гараждын дарбазасын ачып, унаңыздарды ушу гаражга алып кирип койсоңуздар болот. Таза тыккан боюнча турат. Андан кийин мына времянка жайгашкан бул жакта. Тепкичи эки жагынан тең чыгат. Гүлдүү тосмолор менен жасалган темир. Оң жакта бир бөлмө, бир эшик, бир терезеси менен. Бул жакта бир эшик, бир терезеси менен эки бөлмөлүү. Нарагында эми азыр келин жаш баласы менен экен. Ал жака кирбей эле коелу. Мына бул бөлмөнү көрсөтүп кое берели. Келиңиздер. Бул бөлмөсү ушу времянканын ашканасы экен. Печкасы бар бөлмө. Отурган үй деп койсок болот. Мына. Көрдүңүздөр, чай иче турган бөлмө. Дуалы мына шыбалып акталыптыр. Бул жакта печкасы бар экен, аны жакканда наркы бөлмөдөгү ысыйт, жылыйт экен. Полуна линолеум төшөлүптүр. Бул времянка болду. Эми бул жактагы хоз постройканы көрсөтөлү.
хозпостройка. Бул жакта туугандар катар жайгашкан. Мына времянкага улай очок гана курулган. 3 очок мына даяр, той топурга даяр, самовору турат, ашказаны турат, шорпо казаны турат. Бул жакта печка койгон любой кичи казандарды коюп иштете берсе болот. Бүт кафелденип, 2 моору менен жасалыптыр. Бул жакта мына столдору коюлган, бир аз тапчан жасалган, суулары чыгарылган, аристону коюлган ушундай. Септик мына бул жактан чыккан суу деле, үйдөн душтан чыккан суу деле мына ушул жерде ортодо бир чоң септик бар экен, ошол септикке келип түшөт экен. Эми мына жерде дагы жашыл зонасы бар, жүзүм, роза гүлдөр, сирен гүлдөр өсүп турат экен. Мында болсо кокон гилас, анан мынанда бая жапайы роза өсөт экен. Бул жакта болсо тандырканасы бар. Энемдин тандыры мына түтөп турат азыр. Бул жагы отун канасы. Анан бул жакка айланып өтө турган болсок, мынанда сырткы ажатканасы бар экен. Жанагы биз айткан сыртта калитканы көрсөттүк эле, тетиги калитканы ачып, ушул жактан мал калды алып кирип чыга берсе болот. Бирок мына очокканадан чыккан саркынды суу ушул жерде ортодо септик бар экен, ошол жерге келип түшөт экен. Ошону дагы эске салып коелу. Бул жакта болсо мына сарай, сарайын дагы көрсөтөбүз. 2 кабаттуу сарай курулган. Анын сырткысы мына бул койкана бул жер. Кой, торпок, жана башка бодомал кармаса деле болот. Бул жакка ичкери кире турган болсок, 10 бука же 10 саануй бата турган чоң сарай. Төргө чейин курулган. Төрүндө койканасы бар окшойт менимче. Бул жакта ар бир малга, букага ушундай акурларын өз-өзүнчө бөлүк-бөлүк кылып жасаган, илмектерин жасаган, сарай капитальный болгон. Полуна мына көрүп турасыздар, кирпич төшөлгөн, нарагында проходу бар, бул жагында мына лотокчосу бар, суулары киргизилген, аябай жакшы сарай экен. Бул жерде мына үстүнөн чөп түшүргөнгө болот экен. Аябай сонун экен де. Келиңиздер эми. Мына жерден дагы суу чыгарылыптыр. Караңыздар. Бул жерге дагы чакан навес кылып, бул жерде мына күзгүнү коюп, туугандар сууну чыгарып, аябай сонун кылып коюптур. Үстү мына чөп гана. Канча пресс болсо алып келип ушул жерге жыясыздар, басасыздар, анан ушу үйдө малды бага бересиздер. Мына жерде дагы мына көрүп турасыздар, атканасы бар экен. Бул жерге ат кармаса болот экен. Акыры бар экен. Бул жерде болсо навайкананын чоң тандыры бар экен. Ушу навай нан жаап, навайкана иштетип жүргөн экен. Тандыры. Бул жагында болсо камырканасы. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Азыр эми склад боюнча эле турат. Бул камырканасы. Анан навес бул жер көрүп турасыздар, 2 кабаттуу навес болгон. Астына ушу тапчан койсо болот. Астына да бир кошумча курулуш кылса болот. Бильярд столун койсо болот, теннис койсо болот астыначы. Бул жерге да мына бир аз айланасын тосуп туруп, роза гүлдөрдү, дарактарды отургузуп коюптур. Үстү мына чөп гана, канча чөп болсо, отун болсо бата берет үстүнө. Көрдүңүздөрбү? Эми мына үйдүн подвалы бар, аны дагы түшүп көрсөтүп коеюн сиздерге. Подвалы бир эле бөлмө. Жана холдун асты болуп калат. Монолит болуптур үстү. Мына монолитин көрүп турасыздар? Жок, монолит эмес экен, бул плита экен, жана монолиттей көрдүм эле. Так, асты стяжка болгон, дубалы шыбалган. Бул жакта болсо ошо отопление печкасы жайгашкан. Мына көрдүңүздөр? Ушул печканы иштетип, көмүр отунду күпүлдөтүп, жагып туугандар үйдү кышында ысытып, жылытып, кыштан чыга бересиздер. Так, баарын көрсөттүк, эч нерсеси калган жок, Үйдүн аурасы жакшы экен. Той эле өткөрө бере турган үй экен. Мага аябай жакты. Жаккан болсо эртерээк сүйлөшүңүздөр, келишиңиздер. Бул үйдүн баасы $150,000 кеми бар. Эртерээк сүйлөшөсүздөр. Жаккан болсо келишип аласыздар туугандар. Документтери баары так экен, эми локациясы ошо Кыргызчектин центринде жайгашкан. Эртерээк сүйлөшүп, эртерээк келишип аласыздар. Вариант жок. Нак акчага сатабыз дейт туугандар. $150,000 кеми бар. Жаккан болсо эртерээк сүйлөшүңүздөр, келишиңиздер. Бул жак менен түз барып эле Ылдыйга, центральный асфальт көчөгө чыгып, жана мечит, бала бакча, роддом, больница жакка барса болот. Ал эми Кадыр Матанбаев көчөсүнүн бул жак тарабы менен ошо айыл өкмөт тарапка, центр жакка чыкса болот. Үй жактыбы? Канчалык деңгээлде сиздерге жакты? Үйдү жакшы салыптыр. Негизи айылда ушундай үйүң болсо, тойлорду эле өткөргүң келе берет. Бала чака менен маза кылып жашаганга жакшы экен. Насип кылсын, эртерээк аракет кылыңыздар.